Эми кээде айырмасы болуп калат, кээде ошо рассрочка деле кредитке алынган болот. Анан мындай да, баягы мисал менен түшүндүрсөк түшүнүктүү болот. Рассрочка деген эми адам баласы кайсы бир товарды нак албастан акчасын кийин бөлүп төрөп берем дегенди ушу рассрочка дейт. Анан өзүнүн келишимген шарттары менен, келишим менен ошону өзүнүн убагында төлөп кутулат. Кредитти деле ошондой маанидө колдонуп калышы ыктымал адамдар. Эми кредит эми карыз да, муну да ошо бөлүп төрөп берем деп. Бирок эми кредит десе көбүнчө жанагындай сүткорлугу аралашылган, ошо башын деле алып атканда мынча процент кошуп берем деп кол коюп алганды да кредит деп коюшат. Менин түшүнүгүм боюнча да, Аллаху алам. Ал бул жерде баягы ачык, айкын сүткорлуктун белгиси бар. Ошол себептен кредит деп койгон. Анан рассрочкада деле сүткорлуктун белгиси болуп калышы ыктымал. Мисалы, ар кандай адамдар менен же болбосо компаниялар менен келишим түзөт да, кээде таанышы менен же бирөө менен келишим түзүп эле рассрочкага алдым деп бөлүп төрөп берип коет, эч бир нерсеси жок эле. Кээде ошо бир товарды рассрочкага алат дагы, анан келишим түзгөндө айрыкча компания же банктар менен ошо келишимге жазып коет. Мисалы, айына момчадан төлөп турасың. Эгерде сен кечиктире турган болсоң, үстүнө кошумча штраф катары мондай үстөк төлөйсүң деп. Бул сүткор да. Ошо шарттын ичине сүткорлук кирип калган. Бул ошол келишимде түзмө-түз жок болсо дагы, ошо рассрочка акчанын өзүндө, бирок ошо кечиктирген маалда ушундай шарттарды киргизип коет. Ушундай төлөйсүң деп. Мунун баары тең сүткор да. Ушул жагынан жанагындай сүткорлук менен алынган кредитке окшоп кетет. Аллаху алам.